жасап жаткан секириктердин атагы күбө болуп аткан заманда жашап жатабыз. Албетте бунун бардыгы тең адам баласынын ыңгайлуу жашашы үчүн кийинчерээк кызмат кылат деген ишеничтебиз. Ал эми бизде учурда көпчүлүк баягы окуучуларыбыз билим жаатында жана ошондой эле спорт жаатында ийгилик жаратып атат. Ооба, спорт тармагы деп калдык. Негизи эле Талас чергесинде спортчу балдардын көбөйүшү бул мени кубандырат, анткени дегенде келечекте биздин Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн инсандардын бардыгы ушул биздин облустан чыкса экен деп ойлойм да. Жакшы, мындай жигердүү биздин өлкө желегин дүйнөлүк аренада желбиреп жаткан биздин инилерибиз бар. Жакын арада эле бокс боюнча Азия чемпиондугунда коло байге ээлери биздин студияда конокко келип отурган чагы. Алар Арсен Жоробеков, Ташкул Амангелдиев, машыктыруучусу бокс боюнча Мирбек Темирбеков жана ошондой эле Санжар Айбашбеков бизде студияда конокто. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жакшы келип. Маанай жакшыбы? Жакшы. Адаттагыдай биздин келген меймандарыбызга берилүүчү сурообуз бар. Спортчулардын бүгүн таңы кандай башталды? Негизи эле спортчулардын таңы кандай башталат? Таңы бүгүн негизи өзүбүз Бишкек шаарына соревнование чыкпакпыз. Таңы обычный эле ошо кийим жыйнап. Демек бүгүн дагы бир мелдешке аттанган турасыздар. Аттанган турабыз. Албетте ийгилик каалайбыз. Буюрса жеңиш менен кайтыңыздарды тилек кылабыз. Эми айтсаңыздар, жакын арада ушул бокс боюнча Азия чемпиондугуна барып келдиңиздер. Жалпы мелдеш кандай болду? Жалпы мелдеш жакшы болду. Өтө жогорку деңгээлде болду. Ошол. Мен агайга ошол жерден суроо бергим келип атат. Эмне үчүн боксту тандап алдыңыз? Биздин ушу Шекербек Шеркулов, Көктөкөй айылы, Талас областындагы. Ошол илгеритен эле биздин байкелер ушу Тамек сарай берилип, ошонун бокс залы ачкан экен. Ошол себептен ошо бокска барып калганбыз өзүбүз. Ошол кесипти тандап, университетке дагы ошол кесип менен окудук. Азыр эми машыктыруучулук кесипти аркалап келатасыз. Ооба. Биякта биздин ушул коло байге ээлери Арсен жана Ташкул отурат. Кош келипсиңер. Кандай болуп атат сезимдер? Ушул Азия чемпионугунда ошондой ийгилик менен жеңиштүү орун менен кайтканга. Кандай эми бул эмени алдыңар да силер, коло байгени көрсөтсөңөр дагы болот. Алгандан кийинки сезимдер кандай болду? Камерага көрсөтөбүз. Алганда кандай сүйүндүңөр? Ичиңерден кандай болду? Кимге биринчи сүйүнчүлөдүңөр? Келе Арсен. Актан эми айтпасак деле актан YouTube'дан ата-энелерибиз көрдү, туугандарыбыз, айылда байкелерибиз, чоң аталарыбыз баары көрдү. Жакшы. Кубандыбы? Чалып сүйүнчүлөдү? Ооба. Сонун. Ташкул, сенде кандай болуп атат азыр сезимдер? Кандай мотивация алып атасың ушул байгөлүү орун менен кайтканга? Жакшы. Так, сезимдер баары жакшы. Кубандым. Бокска кимдер биринчи катышып калдыңар? Андан кийин бир эле мектепте окуйсуңар, Ким жүр деп бири-бириңерди алып келдиңерби? Кандай болду бул жагы? Эң биринчи мен баргам бокска. Бизден биринчи дагы залда балдар барган. Мен өзүм кичике кезимде күрөшкө катышчым. Күрөштөн соревнованияларга көп барчык, бирок актан кечке утулуп кала берчим. Анан кийин биздин айылга келип, залга кылып, анан кийин кайра бокска өтүп, бокстан калганда результат чыгып баштагандан кийин бокска өткөткөм. Келсен. Мен булардан кийин баргам бокска. Мен да башында күрөшкө катышкам. Аяктан да результат болбой, анан бокска өткөндө результат болуп баштаган, бокска өткөм. Келсен Жарсенки? Мен да ошол күрөшкө катышчым башында. Күрөштөн жакшы результат болбой, бокстан результат жакшы болуп атыр. Баарыңардын результат жакшы болот, жыйынтык жакшы болуп атат, Жана жогоруда айтып койбоду, YouTube'дан биздин мелдешти YouTube'дан көрдү деп. Азыр эми көчөдө көргөндө кандай кел азаматсыңар, биз айыл силер менен сыймыктанабыз деген сөздөрдү угуп атасыңарбы? Ооба. Силер бардыңар, чоң ийгилик жараттыңар Азия чемпиондугунда. Анан кийин класстагы силердин тең туштарыңар да ошо биз да бокска барат элек, биз да ошо силердей болгубуз келет деп калыштыбы? Тең туштарыбыз баары эле барат бокска. Барат. Кичике балдар антти, ошентип. Демек кичүү инилерге үлгү болуп атасыңар. Албетте бул да чоң жетишкендик. Келиңиз агай, азыр кол астыңызда канча машыккан балдар бар, кандай дагы ийгиликтерге мындай
кадам коюп атасыздар? Кол алдында Көк Токой айылынын бардыгы эле жаш балдар келет, окуучу балдар. Көп эле келет болот. Алдыңкы пландар Кудай буйрса ушу быйыл 7-чи класс бүтүп атат булар. Ошондон ары Бишкекке спорт школага берели деп атабыз үчөөтөн. Андан ары ошол жактан дагы Азия чемпиону эмес, ушу келечекте Олимпиада деңгээлге барсын деген ниеттерибиз бар. Кесиптеш ушул жерден агайга мен суроо бергим келет. Биз баягы бир машыктыруучуну тартып калганда ушу күрөш боюнча айтты эле да, балдарды ушунча тарбиялап келип, кайра спорт школага берип койгондо кыз узатканга эле барабы депчи, анткени сен тарбиялап чоңойтуп өстүрөсүң, бирок ошол нерсени, даяр нерсени кайра башка мугалимдерге бергенде ичиң ачышат деп. Мына сиздин Азия чемпиондугунда коло медалды багындырып келген окуучуларыңыз спорт школага, спорт мектебине кетип алдында туруптур. Сизде кандай? Сиз дагы ушуну сезинесизби? Биз да аябай ошо толкундун алдында турабыз, ойлонуп атабыз, ойго батып. Бирок эми спорт школа, ал жактан да балдар эми опыт алат. Дагы ал жакта спарринг партнерлор көп болот. Ошол жактан опыт алып, ийгилик жаратабы деп. Тажрыйба топтойт деп. Тажрыйба топтойт деп. Мына ошол Көк Токой айылы баягы күрөшкө, ошол эле учурда бокстун түрлөрүнө басым жасаган жаштарга бай экенин ачык айкын далилдеп турасыздар. Анан кийин айтсаңыз, ушул азыркы тапта тарбиялап жаткан жайларыңыз дагы түзүлгөн шарттар, ошол Көк Токой айылына жападан жалгыз бокс боюнча сиз машыктырасызбы же сизге дагы кошумча жардам бере турган машыктыруучулар барбы, ошол боюнча айтсаңыз? Көк Токойдо спорт залыбыз абдан жакшы. Азыр условия бардык шарттары менен түзүп койгонбуз. Айылдын эле жамааты, байке, инилер, эжелерибиз чоң апаларыбыз жардам берген. Ошол залды ремонт кылып, ошол деңгээлге жеткизген. Ачылышында чакырабыз, келип көрсөңүздөр болот, абдан жакшы болду. Азыр условия эми балдардын шартына өтө ыңгайлуу. Анан экинчи суроо кандай эле? Машыктыруучу. Машыктыруучу өзүм жалгыз эле иштеймин. Өзүм жетишем деп ойлойм. Эми кийинчерээк иштейм деген бала болсо жаныма алгым келет. Жакшы бир тренер. Жакшы. Эң сонун мен дагы балдардын ийгилигин көрүп кубанычтамын. Буюрса силерге ийгилик каалайбыз. Биздин Кыргызстандын желегин дагы мындан дагы бийик желбиретип, багы кайсы жактан экен десе, Талас жергесинен экен деген. Анын ичинен Көк Токойдон экен деп. Көк Токой айылынан экен деген бир сыймыктуу наамды алып бергиле дейли. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мына ушундай жаш болгонуңуздарга карабай Азия чемпиондугунда ийгилик жараткан бул албетте өлкө үчүн чоң сыймык деп билебиз. Ушул жолдон тайбаңыздар. Алдыда дагы көп кадамдар, аткарыла турчу иштер турат. Ошого дагы мына өзүңүздөрдүн салымыңыздар жигерди кошуп, Кыргызстан желегин буйрса Олимпиада чемпионуна желбиретишиңиздерди күтөбүз. Сиздерге учурда пайдаланып эркин микрофон берели. Жалпы ушул бизди көрүп жаткан туугандарга, тааныштарга, классташтарга салам жолдоолор болсун. Агай, сизден баштайлы, келиңиз. Бизден салам Көк Токой айылына болсун. Бардык Көк Токой элине Кутман таң алабыз. Кутман таң. Ошол. Жакшы, келе Арсен. Баарыңыздарга салам. Көк Токой айылына чоң рахмат. Бизди ушу колдоо эметип турганга, үй бүлөмө, досторума, классташтарыма салам айтам. Ташкул. Ассаламу алейкум, Көк Токой айылы. Биз бүгүн бул УТРК Таласка келип турабыз. Сиздерге УТРК Таластан салам жолдойм. Келсең. Ассаламу алейкум, Көк Токой айылы. Ошо Бардык Санжарды тааныгандарга салам, Классташтарга салам жолдойбуз. Алдыда каникулга тарайсыңар, ошондуктан 3 ай көрүшпөй калышыңыздар мүмкүн, Сонун ийгилик каалайбыз. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, жаш болсо дагы Азия чемпиондугунда биздин өлкө намысын бийик желбиретип, 3-чү байгелүү орунга ээ болгон бизде Арсен Жоробеков, Ташкул Амангелдиев жана ошондой эле машыктыруучу агайым Мирбек Темирбеков, ошондой эле окуучусу Санжар менен чогуу келип турган чагы болчу. Биз жаш биздин мушкерлерге ийгилик каалап, эфирибизди алдына көздөй улантабыз.